Кутман таң, урматтуу мекендештер, мен кечээ айттым эле, азыркы бийлик учурунда тушунда илим, билим, жогорку окуу жайлар, маданият, искусствонун абалы кандай болуп атат? Алар биз мындайча айтканда өзүбүздүн функциябызды толук аткарып жатабызбы деген. Ошол кечээ мен айткан Улан Бийбосуновдун Президент деген сериялуу кино тасмасы бүгүнкү бийлик жөнүндө ойлорду айтууга түрткү болуп жатат. Себеби бул бийлик келгенден бери бир канча убакыт өттү, бир мөөнөт өтүп баратат кыскасын айтканда. Эми анын жаман жакшысынын жыйынтыгын чыгара баштоочу убакыт келди. Жанагы мен айтып аткан кино, элдин баары айтып аткан кино бир топ маселелерди ачыктады, айрыкча позитивдүү жагынан. Ошол эле мезгилде ачык айтылбай кеткен жактары дагы бар. Бирок позитивдүү жагы жөнүндө мен өткөндө айттым. Бул жалган эмес, бул чындык бар депчи. Биз факты жүзүндө биздин мамлекеттик деңгээлдеги иште жакшы жакка карай өзгөрүүлөрдү сезип, туюп жатабыз. Мен аларды өткөндө санап өттүм. Эми биз өзүбүз эл буга карата кандай өзүбүздү алып жүрүп атабыз? Мен азыр президенттин атына, айрыкча Камчыбек Кыдыршаевичтин атына өтө кайрылуулар көп. Алардын ичинде мен дагы бармын. Эмне үчүн адам өзүнүн үй бүлөсүндө болуп жаткан маселелерде, өзү иштеген мекемесинде болуп жаткан маселелерде өзүнүн закондуу туура экендигин соттон эмес, интернет айдыңында Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып, ошол аркылуу чечип, эгер чечилбесе, ыйлап сыктап жүрө бериш керек. Бул абдан бир мындай парадоксалдуу көрүнүш да. Мунун дагы сөзсүз түрдө иште катылган сыры болуш керек. Эмне үчүн мындай? Эмне үчүн өлкө башчылары интернет айдыңынан массалык маалымат каражаттарынан чыгып, ар ким өзүңүн ордуңдагы милдетиңди туура аткар, аткарбасаң көрөсүң деп кыргызча айтканда тынымсыз кайталап жаткандарына карабастан, структуралардын башчылары өздөрүнүн мурдагы эле адаттарынан айрылбай, ошону ого бетер күчөтүп жасап жатышат. Мен мамлекеттик органда иштеген тааныштарыман сурап калам да, эмне болду, коррупция азайдыбы десем, тескерисинче көбөйүп жаткандыгын факты жүзүндө айтышат. Бул дагы өтө парадоксалдуу кубулуш. Мисалы, жакында Жалал Абад мамлекеттик университетинин төрөп жумуштан, декреттик отпускадан кеткен келиндер дагы массалык түрдө Камчыбек Кыдыршаевичке карата кайрылуулар менен чыгып калышы толугу менен мүмкүн. Себеби биздин ректор декретке кеткендердин орду сакталбайт деген чечим кабыл алыптыр. Албетте, андай келиндер мыйзамдуу түрдө сотко кайрылыпса, сөзсүз утуш керек. Анткени мыйзамдык иерархия боюнча бул жеке университеттин ички мыйзамы кабыл алган ички жоболору адамдын конституцияда белгиленген укуктарын, мыйзамдарда белгиленген укуктарын, анан айрыкча эмгек кодексинде белгиленген укуктарын чектей албайт. Бирок алар сотто
ачык айкын эле өзүнүн тиги мындай мыйзамдуу укугун коргой албай калышы дагы толугу менен мүмкүн. Ошондо анан аларга бир гана жол калат. Бул Камчыбек Кыдыршаевичке интернеттен кайрылуу жасоо. Мындай бир нерсе бар да. Муну кандай айтсак экен? Метафизикалык кубулуш. Эмне үчүн биздин Манас эпосубуз өлбөс өчпөс? Эмне үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары өлбөс өчпөс болуп классикага айланып атат? Эмне үчүн биз кыргыздар как будто бизде Манас эпосу болбогондой, Чыңгыз Айтматов болбогондой жашайбыз деп. Мына азыркы биздин случаяда баягы декреттен кайткан келиндердин орду сакталбайт деген мыйзам Чыңгыз Айтматовдун мыйзам дейм да, эми ошо биздин ректордун кабыл алган чечими да. Чечимине каршы мен бир Чыңгыз Айтматовдун Чыңгызкандын ак булуту деген тиги эмени деги притчаны эске салгым келет да. Ал притча боюнча Чыңгызхан кошуунда жүргөндө келиндер төрөбөсүн деген мыйзам чыгарат. Андан мурунбу кийинби иши кылса ал жерде Догулан деген Эрдене деген жоокер онбашы менен Догулан деген саймачы кыздын кыз экөөнүн ортосунда сүйүү болуп, мамиле курулуп, ал боюнда болот экен. Ошентип аны төрөйт. Догулан төрөйт. Чыңгызхан өзүнүн мыйзамын аткарыш үчүн Догулан менен Эрденени дарга тарттырат. Ошентип ал жерден жүрүп кетишет. Жаңы төрөлгөн ымыркай бала Догуландын жанында жүргөн картаң аял менен экөө ээн талада калып калат. Ээн тала күн так дөбөдө куйкалап турат. Бир тиги баланы көлөкөлөтүп күндөн сактай турган бир тал жок. Ап-ачык күндүн астында эч кандай азык жок. Тиги аял болсо көкүрөгү солуп бүткөн улгайган аял. Ошентип аял эмне кыларын билбей, ошол аялдын аты азыр эсиме чыгып атат. Отурса, бир маалда баланын бетине көлөкө түшөт. Асманды караса, асманда бир булут күндү калкалап, анын көлөкөсү баланын бетине түшүп атыптыр. Анан эмнегедир аялдын оюна кандай болсо дагы эмчегимди салып көрөйүн, алаксытайын деген ой менен эмчегин салат. Бир маалда эле эмчектен булактан сүт чыгып, бала балкып ээп, асмандан булут күндүн көзүн калкалап, ошентип бала жаңы төрөлгөн наристе жашоого кубат алат. Ошол мезгилде жолдо бараткан Чыңгызхан чочуп асманды карап эле өзүн дайым коштоп жүрүүчү булутту таппай калат. Көрсө, Чыңгызханды коргоп жүрчү булут жанагы Чыңгызхан ата-энесин өлтүрүп, жашоого эч бир мүмкүнчүлүк калтырбаган баланы көздөй кетип калган экен. Бул метафизика. Тактап айтканда, кванттык физиканын мыйзамы. Окумуштуулардын айтканына караганда, классикалык физиканын мыйзамдары менен кванттык физиканын мыйзамдары катар иштеп келатат. Бирок баягы дайыма классикалык физиканын мыйзамдары үстөмдүк кылып келет. Ал көзгө көрүнүп, адамдарга сезилип, өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүп келет. Ошол эле учурда кванттык физикадагы тиги өзүнүн мыйзамдары менен жашап, суперпозицияда турган адамдарга ал өзүнүн жардамын көрсөтүп келет. Эмне үчүн ал ушунчалык деңгээлде ачыкка чыга албай жатат? Анткени эл көпчүлүк адамдар
аны сезбей жатат. Кванттык физикага карата супер позицияда бола албай жатышат. Бул аябай кызык кубулуш да. Чыңгыз Айтматов ушул метафизиканылык кубулуштун сырын туюк сезген. Дайыма ошого супер позицияда турган. Чыгармаларында аны адамдардын тагдыры аркылуу көрсөткөн. Буга Чыңгызхандын жанагы эмесин айттым. Бул бир карасаң Чыңгыз Айтматовдун оюнан чыгарылган притча. Экинчи тараптан бул Чыңгыз Айтматовдун оюнан чыгарылган притча эмес, бул мен баягы бир молдонун масала деп койчу, тарабадан кийин айтчу, тараба мурда биздин үйдө окулчу, анткени менин атам карыбындай ооруп үйдөн чыкпай калгандыгына байланыштуу молдолор, бардык адамдар келип тарабаны дайыма биздикинде окушчу. Ал кеч окулгандыгына карабай мен уктабай күтүп отурчумун да. Ошол маселелерди угуш мен үчүн аябай кызык эле. Анан ошонун ичинде бир пайгамбарды дайыма булут коштоп жүрүп, анан бир жолу ал булутту таппай калгандыгы жөнүндө сөз болгону менин элес эсимде болчу. Мен кийин ошону Чыңгызхандын ак булутунан эмеге Чыңгызханга өткөрүлүп жазган тиги эмеден окудум. Жана бул бекеринен эмес. Жаңы төрөлө турган балдардын өзүнүн ырыскысы, өзүнүн жашоосу бар. Өзүнүн коргоочусу бар. Чыңгыз Айтматов аны көрсөткөн. Биз бул кубулушка карата аң сезимдүү түрдө мамиледе болушубуз керек. Эгер биз өз өлкөбүздү жакшыртабыз десек, заманыбызды жакшыртабыз десек, тиги эмебизди жакшыртабыз десек, бирок биз азыркыдай коллективдүү түрдө ага каршы күрөшсөк, өзүбүздүн тагдырыбыздагы, элдин тагдырындагы жашыруун күчкө, биз эми муну Кудайдын кудурети, Кудайдын касиети, Кудайдын колдоосу деп кабыл ала берели, айта берели, көпчүлүктүн кулагына сиңип калган, көпчүлүк үчүн түшүнүктүү болуш үчүн. Бул экөө чындыгында бир эле нерсе. Бирок биз ушуга каршы ушунчалык өз тагдырыбыздагы тиги эмеге каршы ушунчалык көшөргөндүк менен күрөшүп атабыз да. Бул кечээки шайлоодон дагы көрүндү. Эгерде ушинтип жакшылыкка каршы жамандык үчүн күрөшө берсек, тилекке каршы биз жеңебиз. Биз жеңебиз деген эмне? Бул бизди жамандык жеңет. Биз Кудайдын батасы тийген элден Кудайдын каргышы тийген элге айланабыз. Жалгыз президент, жалгыз Ташиев, алар тиги ушунчалык чоң бийликке ээ болуп турса дагы бизге жардам бере албайт. Алар да бизге кошулуп жеңилип берүүгө аргасыз болот. Жанагы врачтардын тиги эмеси бар да. Оорулуу мен тарапка өтсө, экөөбүз болсок, ооруну жалгыздатып жеңебиз. Эгер оорулуу өзүнүн оорусу менен бирге болуп алса, мен жалгыз калсам, мен жеңилем деп. Бул нерсени ушул эле тиги эмеге алып өтсөк болот. Биз кечээки шайлоодо өзүбүздүн кандай коом экенибизди көрсөттүк. Эми айрым бир жерлерде бийликтин кызыкчылыгы болсо болгондур, айрым адамдарды өткөрүш керек болгондур. Бирок негизинен алганда, жанагы Акаевдин убагындагы, Бакиевдин убагындагы,
Жээнбековдун убагындагы тиги эмелер менен, бюллетендер менен манипуляция жасоо деген болгон жок да. Биз ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып парламенттин курамын 70-80%ке чейин жакшыртып коюуга, алмаштырып коюуга, өзгөртүп коюуга мүмкүнчүлүгүбүз болгон болчу. Биз ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланылбай, жеке акчалуу адамдарга жеңилип бердик. Анан эми окуу жайлардын, билим берүүнүн, баягы искусствонун, адабияттын ролу жөнүндө, коомду жакшыртуунун ролу жөнүндө айтам деп эдим эле. Могу билим берүүнүн министрлиги азыр экөө болуп калды. Министрлери саясий место болбосо жакшы болот эле. Алар профессионалдардын орду катары могу министрлердин тез алмашуусу токтотулса абдан жакшы болот эле. Мен дагы бир жакшы нерсени байкадым. Бул азыр мектеп директорлори мурдагыдай тааныш билиш менен акча көтөрүп чуркамай, адаттары ишке ашпай, жанагы эмеден, компьютерден тиги ким утуп чыкса, ошолор директор болуу эмеси реалдуу эмеге айланып калды да. Бул дагы абдан жакшы нерсе. Анткени баардык нерсе мектептен башталат. Баардык иш бала бакчадан башталат. Үй бүлөдөн башталат, бала бакчага өтөт, анан мектепке келет. Университет андан кийинки орунда турат. Мына ушул жерлерде, ушул ячейкаларда иш жакшырмайынча, бул жердеги жетекчиликтер өзүнүн профессионалдык деңгээли менен, анан кийин ниетине, намерениясына карата ушу ээлеген орундарда келген ректор, мисалы, келген министр, келген мектеп директору, келген тиги бала бакчанын директору өзүнүн мөөнөтүнө чейин туруктуу иштеши керек. Албетте такыр эле тиги эмеден чыгып кеткен, өзүнүн жетекчилигинин траекториясынан такыр чыгып кеткен жетекчилик боюнча коллектив коңгуроо кагат, албетте. Эми ошо коңгуроого жараша чечимдер кабыл алыныш керек. Бирок ким өзүнүн ошол ордуна профессионалдык даярдыгы, интеллекти, ошол орунга карата өзүнүн ички ниети, намерениясы кайсы бир деңгээлде айкалышып турса, ал жетекчи өзүнүн ошол 5 жыл, көбүнчөсү 5 жыл да, 5 жыл эч нерсеге кылчактабай туруктуу иштегенге шарт түзүлүш керек да. Кээ бир жерлерде болуп атпайбы эми? Жетекчи жакшы иштеп атат, бирок коллективдин ичиндеги айрым бир тиги эмелерге баягы өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруучу бир адамга же топко жакпай калды. Анан ал башка бир тиги дагы бир жогоруда турган топтор менен же адам менен биригип алып, ошол жетекчини алып түшкөн учурдагы биздин коомдо тез орун алып турат. Ошол эле мезгилде кээ бир жетекчи жанагы мен айткандай өзүнүн жетекчилик траекториясынан алда канча алыс кетсе дагы эмнегедир кайсы бир күчтөрдүн жардамы менен кармалып тура берген, мыйзамга каршы, акыл эске каршы, адамгерчиликке каршы кармалып тура берген учурдагы биздин коомдо аз эмес көрүнүш болуп атат. Эми мында жанагы мектеп директорлерин билимдүү адамдардын келишине түзүлгөн шарт баардык жерде, баардык жетекчиликке карай түзүлүш керек. Мен билим берүү боюнча, илим
боюнча мисалы баягы эмелерде биздин кыргыз кыз жигиттерден четте жүргөн, ушул иштер боюнча четте жүргөн же четте жүрүп иштеп кайра келген ойлорун, пикирлерин, анан кийин өзүбүздөн өскөн прогрессивдүү ой жүгүрткөн мисалы белгилүү кинорежиссер неме Шамшиевдин баласы, Шамшиевдин баласы Чыңгыз Шамшиевдин тиги эмесине, жазгандарына, выступленияларына көп көңүл бурам да. Анткени бул чындап мындай прогрессивдүү ой жүгүрткөн жигит да. Жетекчиликке, илимди, билимди чындап алдыга жылдырам десе биздин чоңдор, мына ушундай адамдарды тандап туруп коюш керек, жетекчиликке тартыш керек, иштетиш керек, аларга мүмкүнчүлүк бериш керек, алардын баягы ишке тигемеси, ишке ашыш үчүн. Анан муну бизде чет элден инвестиция тартабыз деп эле баягы ар түрдүү программаларды алып келип ишке киргизе бергендик дагы биздин эмеде билим берүүдө өтө көп тоскоолдуктарын тийгизип атат да. Ал ар кандай. Кээ бирлери биздин коомдун акыл ой сезими жетише элек эрте алып келип коюлуп, ал керексиз эле бир ашыкча бир рамкага айланып калган учурлар болуп атат. Же биздин баягы улуттук өзгөчөлүккө, улуттук иденттүүлүккө такыр туура келбеген тиги программалар болуп калып атат, башка болуп калып атат. Мына ушулардын баардыгын алып келип эле инвестиция үчүн киргизип аткандыгы биздин билим берүүнү мындай бир тараптуу кылбай, өтө алеке чалек кылып, чакчалекеге түшүрүп салган учурлары болуп атат. Мен ушул бир кыздын тиги эмесин окудум, макаласын, фамилиясын эстей албай атам азыр. Ал немеде, Франциядагы ушу билим берүү тармагында иштеп, тажрыйба топтоп, ошол жактардын баардыгын көргөн окумуштуу профессионал экен. Ал айтып атат да, билим берүүдө программалардын тез өзгөрүп тургандыгы билим берүүдөгү эң чоң тоскоолдук деп. Бул чындыгында эле ошондой. Ал эми илим маселесине келгенибизде, мен ушул Акылбек Жапаров баягы министрлер кабинетинин башчысы болуп турганда, мен Жалал Абад мамлекеттик университетинде илим бөлүмүнүн башчысы элем. Ошондо Акылбек Жапаров илимге карата кабыл алган мыйзамдары, мыйзамга киргизген өзгөртүүлөрү, илимий коомчулуктун алдына койгон милдеттери бул абдан прогрессивдүү болчу да. Мен абдан кубанып, сүйүнүү менен ошоларды ишке ашыруунун тиги эмелерин, пландарын эмеге киргизип, тиги ишке ашыруу, кантип биз ишке ашыруу керек? Мисалы, илимге жогорку окуу жайлардын жай илимге бала бакчадагы балдарды, мектептеги балдарды, студенттерди, тиги эмелерди тартыш керек депчи. Бул абдан туура коюлган милдеттеме болчу, абдан керектүү милдеттеме болчу. Муну биз бүгүнкү күндө токтоосуз түрдө ишке ашырбасак, биздин артта калуучулугубуз улана берет. Ал улам тереңдей берет. Анткени дүйнөлүк илимий коомчулук, илимий тиги эмелер өтө тездик менен өсүп атат. Биз болсо мындай карама каршылыктардын немесинде, ортосунда эле туруп атабыз, чайналып элечи. Анан эмне болду? Мен ал жерден кеттим. Самом деле мен арыз жазган жокмун. Бүгүнкү күнгө чейин менин эмгек китепчемде ошол жерден кеткеним, илим бөлүмүнүн башчылыгынан кеткеним жөнүндө эме жазыла элек. Анткени мен арыз жазган жокмун. Анткени ошол биздин ректор жөн гана мен ошончо жылдык эмгегимди, мен ушул тиги эменин өкмөттүн алдыбызга койгон чакырыгы боюнча, чакырыгына шайкештирген пландарымды, башкаларымды караган да жок, уккан да жок, түшүнгөн да жок, түшүнгүсү да келген жок. Эптеп эле
ошо жерден мени жылдырып Шакированын жердешин койгонго аракет кылды. Эми ал кыз да ошо Шакированын жердеш деп булар алып келген кыз да, ал күнөө жок, ал өзү мындай иштей турган кыз, тиги потенциалы бар кыз, иштей берсин, ага менин эч кандай претензиям жок. Тиги биздин ректордун иштин кызыкчылыгына эмес, башка нерседен карап мени ошончо мыйзамдарды тебелеп ошо жерден жылдырганга ушунчалык антаңдап аракет кылганына күлкүм келди да. Мен кетем, кафедрага барам, мен өзүмдүн ордумда иштейм деп эле кетип калдым. Ошо кафедрада дагы мага иштегенге тынчтык бербеген үчүн, мени куугунтуктоо үчүн Абдувалиев деген профессорду салып, ал мен буга чейин айткан ар түрдүү бир такыр акыл ойго келбеген бир профессор үчүн уяттуу бир кадамдарды жасаган үчүн, ал эч нерсе кыла албай калгандан кийин Бакировага алмаштырып, ал ого өтөр күчтөнүп улантып аткандыгы үчүн мен жанагы өзүмдүн тиги ойлорум менен чыгып жатам. Бул эми мен эгер жеке кызыкчылыгым болсо, жеке карабашымды коргоом керек болсо, мен анын баарын кылбай эле коет элем. Мен унчукпай эле, эч кандай каршылык кылбай эле, башкаларга окшоп эле профсоюзден чык десе чыгып, кир десе кирип, анан башка бир тигемелерди эме кылбай, унчукпай отура берсем, мага деле унчукмак эмес. Бирок мен айттым, бул профсоюз бул өзүнчө чоң маселе. Өзүнчө чоң маселе. Профсоюздун башчылары өздөрүнүн эч жан оорутпай, баш оорутпай жей турган акырына айлантырып алгандыгы бул коррупциялык бийликтин, анан биздин өзүбүздүн коомчулуктун ошол профсоюздун тиги эмесинен, кызматынан өзүнө пайдалана турган коомчулуктун кайдыгердигинен келип чыккан тиги эме. Анан кийин карап турсаң, эмне кыласың ушу профсоюзда, өлүп кетпейби, чык десе чыгып кой да деп айткандары, мага акыл айтып, мага борооруп тиги эме кылгандары мени аябай таң калтырат да. Биздин коомчулуктун ушунчалык түшүнүгүнүн, ички маданиятынын ушунчалык төмөндөгөндүгүн, ал плинтустан дагы төмөн түшүп кеткендигин көрсөтүп тургандыгы, калктын 70-80, кээ бир учурларда 90%ге жеткендиги мени өтө өкүндүрөт да. Тилекке каршы бул иштер мектепте же бир жумушчулар, негизги эме башкаруучу чөйрөдөн башка жумушчулар иштеген жеке менчик компанияларда болуп жаткан жок. Булундай көрүнүштөр, өкүнүчтүү көрүнүштөр мамлекеттик университетте болуп жаткандыгы дагы бул чоң сигнал. Баягы эчкини неме төөнү сел алса, эчкини асмандан көр дегендей эме да. Университетте ушул иштер болуп жатса, анан башка жерлерде кандай болот? Профсоюз өзүнчө чоң сөз. Азыр мен искусство менен маданияттын ролун, аны мамлекет башкаруучулар өзүнүн каалагандай коом курууга кандай роль ойнойт, искусство менен маданият деген эмеде көз карашымды айткым келет да. Искусство эмне үчүн? Мисалы, дин эмне үчүн керек? Дин адамды өзү баштапкы тиги эмеси, баштапкы ниети адамды жакшыртуу, адамдын адамдык касиетин жетилдирүү, аны Кудай менен жакындаштыруу. Бул бирок ниет, башталма түрүндө. Андан кийин аны ар ким ар жагына чоюп отуруп, айрыкча ошол диндин аркасы менен күч кубатка, байлыкка, бийликке ээ болуп алгандар аны өздөрүнүн кызыкчылыгына айлантырып отуруп, жалпы коом үчүн
өсүп өнүгүүгө салынган кишинге айландырып жиберишкен. Биздин молдолор мактанып эле Лев Толстой мусулман болгон, ал тиги эмени айткан, исламды эң жакшы дин деп айткан деген сөздү айтканды жакшы көрүшөт да. Лев Толстой абдан Кудайга ишенген адам болгон. Ошого карабай ал чиркөө менен келише алган эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин чиркөө Лев Толстойдун мүрзөсүнө жанагы өздөрүнүн негизги белгиси болгон тиги эмени илгизбей келет, койгузбай келет да. Эми буга чейин азыр кандай болуп атат билбейм. Анан ал киши өтө окумал, өтө билимдүү адам болгон. Ал эме исламдын эмесин дагы карап көрүп, бул жаш жакшы тиги экен деп айтканы бар. Бирок андан бери исламда канча өзгөрдү, канча жанагы жеке кызыкчылыктарга негизденген тиги топтордун корректировкалоосуна туш болду. Азыркы молдолордун тиги эмеси, ошолордун жемиши. Мына башкасын айтпай эле коелу. Жогорку окуу жайды бүтпөгөн молдолорду айтпай эле коелу. Жогорку окуу жайын бүтүп, бир кезде мыкты журналист катары таанылып, кийин молдо болуп кеткен Мыктыбек Арстанбек өткөндө чыгып алып, кадимкидей эле 100% ишеним менен айтып атат: аялыңардын сүйүүсүн башыңарга урасыңарбы? Силерди тиги дүйнөдө 700 эч ким көрбөгөн өр кыздар күтүп турат деген тиги эмесин айтты. Анан бул өтө чектен тышка светтик өлкөдө туруп, мындай билдирүү менен ачык айкын эмеге чыгуу, бул өтө чектен тышка чыккан көрүнүш да, мындайча айтканда. Искусство. Кыргыздар ыр жөнүндө мындай деп айтышат: жакшыр менен жакшы күү кулактан кирип бойдалат дейт. Кулактан кирип бойдалат. Искусствонун адамдын жашоосу үчүн, адамдын адамдыгы үчүн, демек коомдун жашоосу үчүн, коомдун алдыга жылышы үчүн ролу сөз менен айтып жеткис экендигин ушул эки ооз сөз көрсөтүп турат. Ошон үчүн искусствону ар бир адам таанып, турмушунда колдоно тургандай шарт түзүлүш керек. Бүгүнкү күндө искусство такыр эле каралбай калган эле да, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Армия каралбай калып атат, анан искусство кантип каралсын? Бүгүн искусствого дагы жетишерлик түрдө финансылык жактан колдоо көрсөтүлүп жаткандыгы абдан кубанычтуу көрүнүш. Бул бийликтин позитивдүү көз караштарды көбөйтө турган көрүнүш, реалдуу көрүнүш. Бирок биз өзүбүз эмне кылып атабыз? Биз өзүбүз академик Аскар Акаевтай эле поступка кылып атабыз да. Академик Аскар Акаев Манастын 1000 жылдыгын ушунчалык дүйнөлүк мааниде көкөтөйдүн ашындай кылып өткөрдү. Бирок иш жүзүндө өзү дагы, аялы дагы Манасты тааныбай тургандыгын көрсөттү. Мен өткөн берүүмдө айттым, Манаста мамлекет башчы кандай болуш керек, анын аялы кандай болуш керек, акылманы кандай болуш керек, чоролору кандай болуш керек, мураскерлери кандай болуш керек, баары жогу даяр моделдер сунуш кылынган. Бирок Акаев иш жүзүндө аны эч бир колдонгон жок, эске алган жок. Манас эпосун жөн гана баягы өзүнүн бир ички корыстный деп койсо болот да, максаттарын иш жүзүнө ашырыш үчүн баягы
чум пир вовремя чумы деген сөз бар го, ошол сыяктуу элдин кыйналып турган убагына карабай, финансылык мамлекеттин финансылык кризис убагына карабай Манастын 1000 жылдыгын ошончо шаң салтанат менен өткөрдү. Курманжан Датканын 180 жылдыгын өткөрдү. Ош шаарынын 1000 жылдыгын, 3000 жылдыгын өткөрдү. Бирок ушуларды өткөрүп жатып, ушуларга финансы коротуп жатып, мамлекеттик функцияларды бекемдөөнүн бир дагы ойлонгон жок. Мамлекеттик функция өзүнүн функционалдык милдетин аткарбоо барган сайын тереңдей берди. Мына бүгүнкү бийликтин мен дайыма белгилеп келем, жакшы жагы мамлекеттик функция иштей баштады. Мен аны эң төмөнкү тиги эмелерден эле байкап, ошолорду эле айтам да. Ошон үчүн маданиятты, искусствонун түрүнө адабият да кирет, театр, кино баары кирет. Финансылык колдоо менен бирге адамдардын аларды искусствонун маани маңызын түшүнүүгө жеткире турган, ошону менен жашай турган, ошону өзүнүн жашоосунда пайдалана ала тургандай деңгээлге жеткирүү жолдорун иштеп чыгуу, ушунун үстүндө иштөө дагы бүгүнкү күндө биринчи кезекте турган маселелер. Бул эми баягы бала бакчанын, үй бүлөнүн ишин жакшыртуу, бала бакчанын ишин жакшыртуу, мектептердин ишин жакшыртуу, университеттердин ишин жакшыртуу. Ушулар аркылуу гана ишке аша турган, мындай ушул жерлерде ишке ашырыла турган кубулуштар да. Бул жөнүндө айта турган сөздөр өтө көп. Бул жолу өтө узарып кетпес үчүн ушул жерде токтоп, мындай жыйынтык катары айта турганым, азыр дагы бир парадоксалдуу тарыхый учурду башыбыздан кечирип жаткандыгыбыз. Бийлик өзүнүн функциясын кайсы бир деңгээлде жакшы, кайсы бир деңгээлде мыкты аткарып атат, кемчиликтери дагы болуп жатат, конечно. Бирок биз аны эл ичинен чыккан шылуундар, ошол эле мамлекеттик структурада отурган айрым кулагы жоктор буга каршы күрөшүп же буга кайдыгер көз карашта болуу менен биз алдыга жылууну, мамлекеттик өсүп өнүгүүнүн алдыга жылуусун тормоздоп жаткандыгыбыз, өзүбүз тормоздоп жаткандыгыбыз айгине болуп турат. Бул тарыхый парадоксалдуу кубулушту токтотуу керек. Токтотуунун үстүндө иштер алынып барылыш керек. Менин айта турганым ушул да бүгүнкү эмеде.